Казакстандык окумуштуулар Кыпчак доорундагы уникалдуу музыкалык аспапты кайра жаңыртууга киришишти. Бабалардын изи менен экспедициясы кереметтүү кобузга окшош байыркы аспапты көз менен көрүп, терең изилдөө үчүн Киев шаарына барышты. Ыкылым замандын куралы 80-жылдары Днепрден сол жээгиндеги казуу иштеринин кезинде табылган. Окумуштуулар бул аспап биздин доорубуздун 13-кылымында пайда болгон дешет. Ошентсе да ал абдан жакшы сакталган. Табылган экспонат азыркы Украина аймагында өмүр сүргөн кыпчактар тарыхын изилдөөгө кенен жол ачты. Было достаточно много письменных свидетельств, эпических свидетельств. Дешти Кыпчак талаасын мекендеген элдер тууралуу жазма ооз-эки эпикалык ырлар жана тарыхый маалыматтар көп. Тектеш Евразиянын жүрөгүндөгү талаалык аймакта музыкалык маданияты менен ыр күү аспаптары жакшы өнүккөн. Ал эми бул табылган аспап тарыхый эпикалык ырларда тартылган доорунун так белгиси деп айта алабыз. Эпическим, историческим свидетельством все-таки обнаружили. Украина археологтору бүгүнкү күндө Кыпчак ырларына тиешелүү бир нече бейитти ачты. Тигах ханга тиешелүү көрүстөндөгү казуу иштери убагында баалуу буюмдар табылды. Өлкөнүн түштүк чыгышындагы бейитте кооздук буюмдар, курал жарак, кымбат идиш аяк жана кийим-кече сыяктуу сейрек кездешкен буюмдар көп чыкты. Тигактын денеси узундугу 1,82 сантиметр болгон. Сондуктан да ол киши. Тигах хан эң мыкты дене түзүлүштө болгон. Анын боюнун узундугу 1,82 сантиметрди түзгөн. Ал чыныгы баатыр болгон. Ал кымбат кийим менен жерге берилген. Бул анын жогорку даражалуу адам экенинен кабар берет. Анын үстүндөгү кафтанына караганда ал алтын жиптер менен кооздолуп тигилген. Ал убактарда мындай кафтандарды Византиянын падышалары гана кийишкен. Кафтандарды киетін сол убактында Византиянын патшалары гана. Вот видите, вот колечко, это значит, что ее цепляли к поясу. Чингульского хана. Бул шакекте карасаңыз, аны курга тагышкан. Шынкөл ханында алтын жасалгалуу күмүш жалатылган 3 кур болгон. Аны немис чеберлери жасаган. Белгиленген күнү Рейн-Маас облусу 13-кылымдын орто чени деп турат. Которые как раз и дали нам дату 3-я четверть 13 века. Бабалардын изи менен экспедициясын алдыда көп жаңылыктар күтүп турат. Илимий топтун жетекчисинин айтымында кийинки багыт Украинанын түштүк чыгыш аймагы болот. Ал жерде Дешти Кыпчак доорунун бай мурасы менен таасирдүү окуяларынан кабар берген тарыхый эстеликтер сакталган.